Кутмандуу күнүңүздөр менен сүйүктүү угармандар. Сиздердин назарыңыздарда Көчкөн Сактановдун «Адат азабы» аттуу романынын 4 бөлүмүнүн уландысы. Окуп аудиолоштурган Жылдыз Турсунбаевна. Каналдын өнүгүүсү үчүн подписаться баскычын басууну унутпаңыздар. 4 сол. Парткомдун секретари Баймурат Айылчиев баш болгон 12 коммунист директордун ишин партиялык чогулушта козгоп чыкты. Фактыга таяп, туш-туштан камап сүйлөштү. Компетенсиз авторлор тарабынан илимий жана саясий жактан тайкы жазылган кээ макалаларга директор Мырзаул Үчкемперов менен кол коюп жиберген. Бул бир. Экинчиси, иштин илимий методологиялык жагына чагы билими жетпей, таасын көрө билбей, майда барат административдик иш менен гана чектелип калган. Кыскасы, өндүрүштүн чыныгы командири эмес, боло да албайт деп ачык айтып чыгышты. Директор моюн бербеди буга. Дале төр үстөлү кубат берип, чыйралып, аны сындап чыккан коммунисттердин анысын аяка, мунусун бияка маанисиз сөзү менен оозго уруп сүйлөдү. Жолдоштор, оюңарды түшүндүм. Бирок алдын ала айтып коеюн. Бул оюңардын арты баарыбыз үчүн жакшы менен бүтпөйт. Дегеним, кай жерде ынтымак болбосо, ошол жерде иш жылбайт, жолдоштор. Ушинтип бири-бирибизди чукуп, айтышып, өзүбүздүн жана өңгөнүн убактысын алып, нервин кетирип отургандан көрө, жолдоштор, кабинетте тынч отуруп, тынч иштесек болбойт беле? Жолдоштор, эмне дагы туура эмес айтып атамбы же туура эмес болсо айткыла, жолдоштор. Чогулушка келип катышып отурган Кыргызстан КП Борбордук комитетинин өкүлү Эсенаман Абышкаевди Төкөлдөшов уурдана жалт тиктеп сөзүн андан ары улады. Сөз чынынан бузулбайт, жолдоштор. Чынын айтайын, бу жерде мага каршы уюшулган топ эмес, мага иштеп бере турган топ керек. Өкмөт менен партия мени бу жерге эмне үчүн жиберген? Муну өзүңөр жакшы билесиңер, жолдоштор. Аны үчүн мен да, силер да партиянын элдин ишенимин аткаруубуз керек. Аны үчүн иштешибиз керек. Бирок кантип? Ушуну силерге түшүндүрө албай койдум го. Бириңер китепканага кетсеңер, экинчиңер архивге кетесиңер, үчүнчүңөр кайсы бир окумуштуу менен сүйлөшөм деп шылтоолоп кетесиңер. Бул эмне, жолдоштор? Биздин институт Кербен сарайбы? Иш деген иш. 9-дан 6-га чейин ар ким өз ордунда болуш керек. Буга чыдабайбы, сөздү укпайбы? Бизге андай кызматкердин кереги жок. Мындайларга өз учурунда өзүнө ылайык чара көрө билүү укугу мага берилген. Ошон үчүн Жигиталы Молдоев кызматтан четтетилди. Бул бир. Экинчиси, жолдоштор, иштин илимий методологиясы, илимий концепциясы жагына мүчүлүш кетирип жатабыз. Адисер авторлор менен ишти туура алып барбай атасыңар. Анткени ишти методологиялык принцибин али өзүңөр билбейсиңер. Натыйжада ишти бузган өзүңөр. Революцияга чейинки элдин тарыхын, же болбосо Энесе кыргыздары сыяктуу илимий али так эмес түшүнүктөрдү биздин ушул эмгекке киргизүүнүн кереги барбы? Жок. Өткөндү идеализациялабоо керек деген жөнөкөй арифметикалык түшүнүктү билбейсиңерби? Деги революцияга чейин биз ким элек? Басма сөзүбүз болбогондон кийин тарыхыбызда жок. Ошон үчүн революцияга чейинки элдин тарыхын зор дарбаза менен жаап, зор кулпу менен илип, аны унутуп, андан беркисин жазуу керек, жолдоштор. Сөз чынында бузулбайт. Жолдоштор, чынын айтып коеюн. Топурагы торку болгур Алышбаевдин таасиринен али да болсо чыга албай жүргөн кызматкерлер арабызда бар. Ушундан улам мурунку директор мындай эле, кийинки директор тигиндей эле деген сөздөр угула калып жүрөт. Өзүңөр эле айткылачы, жакшы иштейли деген кишини жактырбаган кишиден эмнени күтүүгө болот? Эч нерсе. Жетишет, жолдоштор. Түшүнөр бекен деп буга чейин айттык. Эми айтып жалынып отура албайбыз. Мындан ары мындай көрүнүштөргө чыдоого да, аyoого да болбойт. Аyoонун да чеги болуш керек, акыры. Төкөлдөшов сөз трибунасынан түк түшпөчүдөй болуп барып араң токтоду. Эми эң акырында сүйлөгөн сөздөрдүн негизинде Эсенаман Абышкаевдин жыйынтыктоо сөзү калган болчу. Дал ушул учурда чогулушту башкарып отурган парткомдун секретари Баймурат Айылчиевден арген чукул сөз сурап калды. Жолдош Рамазанов, бая сүйлөшүм керек эле, деп ийди Суртаев чогулушту башкарып отурган парткомдун секретари Баймурат Айылчиевден озунуп сүйлөп. Ушул учурда мейли сүйлөсүн, деп Абышкаев аны колдоп жиберди. Калгандары унчукпай калды. Арген ордунан турду.
өз учурунда сүйлөбөй, чукул сөз алганым үчүн кечирим сурайм, деди ал. Анткени атайын Кийик Төкөлдөшевичтен кийин сүйлөөнү ылайык көргөм. Отургандар жым тартып, ал эми Төкөлдөшев бул эмнени сүйлөмөк, эмне деген тийди. Каштарын чекесине ийрең эттире серпип, көчүгүн күйшөй оңдонуп, көздөрүн бүлпөңдөтө, кыбыңдатып, демин ичине алды. Арген: өзүбүздүн жана өңгөнүн убактысын алып, нервин кетирип отургандан көрө кабинетте тынч отуруп тынч иштесек болбойт беле деп Кийик Төкөлдөшевич. Өзүңүз туура айттыңыз. Чынында эле ушундай да. Бирок ишти мына ушундай болуп атышына ким күнөөлүү? Сиздин оюңуз боюнча Кийик Төкөлдөшевич, коллективдеги жоон топ күнөөлүү экен. Ал эми жоон топтун пикири боюнча өзүңүз уктуңуз. Сиз күнөөлүү экенсиз. Түшүнүү кыйын. А чын-чынында ким күнөөлүү? Маселе мына ушунда. Төкөлдөшевдин иреңи бул ирет бир кунунда мелтейип, өзүн дал ушундай кармоого аракет кылып, бирок бул зымпыйган аракети жасалма болуп көздөрү селее түштү. Арген: факты менен сүйлөйлү. Сиз азыр эле бириңер китепканада, экинчиңер архивде, үчүнчүңөр дагы бир жакта жүрөсүңөр. Иш деген иш, 9-дан 6-га чейин ар бириңер өз ордуңарда отурушуңар керек, дедиңиз. Бул талабыңызга ар бир эле илимий кызматкер, анын ичинде мен да кошула албайм, кошулбайм. Албетте, тартип деген тартип. Анда чатак жок. Чатак башкада. Мисалы, илимий кызматкер 9-дан 6-га чейин үстөл кучактап отургандан эмне утат? Эч нерсе. Эгер мен завод же фабрикада, же бир долбоорлоо институтунда иштесем, анда бир жөн. Ал жерде 15 мүнөт эмес, 5 мүнөт жалпы ишке кедерги болушу мүмкүн. А мен илимий кызматкермин да. Мен китепкана же архивге жөн эле эриккенден эмес, тескерисинче милдеттүү түрдө барышым керек, окушум керек, болгондо да казып окушум керек. Антпесем эмнем илимий кызматкер? Кабинетте керейлиден кечке камалып отуруу менен иш бүтпөйт. Илимий кызматкерлер дайыма изденүүсү керек. Ан үчүн окуу керек. Ошон үчүн илимий же чыгармачыл кишиден үстөл кучактап отурууну талап кылбай, андан жумалык, айлык, кварталдык иштеген ишин талап кылуу керек. Эгерде тагылган иш аткарылбадыбы, сиз айткан чараны мына ошондо көрүш керек. Маселе мына ушунда. Албетте, тартип маселеси баарыбызга бирдей коюлган. Бирок аны иштин жөнүнө, шартына жараша талап коюуда турат. Тартип десе эле кээ жетекчилер чыгармачыл топторду эртеден кечке отургузуп, үстөлгө байлап салгысы бар. Кимге кереги бар? Деги ушул туурабы? Жок. Ушундан улам канча нерв, канча убакыт текке кетет. Бул бир. Экинчиси, ойбой, бул сөзүн эми гана баштаган тура, деди Төкөлдөшевге жан тарткандардын бирөө. Экинчиси мындай: Кийик Төкөлдөшевич жогоруда сүйлөгөн сөзүндө иштин илимий методологиясы, илимий концепциялар жагынан жаңылыш кетирип атабыз, деди. Жаңылыш кетирип аткан ким? Жалпы сөздүн кереги жок. Факты менен сүйлөйлү. Кийик Төкөлдөшевичтин сөзүнө караганда, буга да коллективдеги кээ бир кишилер күнөөлүү экен. Айрыкча Ыраматлык Алшыбаевдин таасиринде жүргөн кызматкерлер экен. Сөзгө жараша учурунда сөз айтпаса, сөздүн атасы өлөт дейт. Сөздүн тоо көтерине келели. Илимий жаңылыштар деги ким тарабынан кетип атат? Сиз айтыңыз, революцияга чейинки элдин тарыхына чоң кулпу илгиле да биротоло унуткула. Революцияга чейин басма сөзүбүз болгон эмес. Ошон үчүн тарыхыбыз да жок, дедиңиз. Ал отургандарга жалпы кайрылды. Айтыңыздарчы, илимий көз караштан туруп баа берсек, ушул пикирдин төркүнү туурабы? Туура эмес. Эл болгондон кийин аз болобу, көп болобу, басма сөзү мурун болгонбу же болгон эмеспи, ага карабай тарыхы сөзсүз болот. Бул сиз айткандай Кийик Төкөлдөшевич, арифметикалык эле жөнөкөй түшүнүк. Биз өткөндө революцияга чейинки тарыхты жазсак эле өткөндү идеализациялап жиберүүдөн алыспыз. Антүүгө оюбуз да, колубуз да барбайт. А чынында эле революцияга чейин ким элек, кандай элек? Болгону феодализмдин босогосунда уруучулуктун сазына баткан, эч кимге белгисиз, артта калган кара кыргыз элек. Революция алдыбызга шам чакты, жол көрсөттү, жетеледи. Натыйжада маданияттуу, өнүп өскөн элдердин катарына чыктык. Муну ким тана алат? Бирок революцияга чейин тарыхыбыз болгон да, Манас эпосун ооз-эки сактап келген элдин тарыхы мурун болгон эмес деш уят. Айрыкча илимий кызматкерлер үчүн уят. Өтө ката пикир. Бул эки. Үчүнчүсү, сиз Кийик Төкөлдөшевич, маркум Алшыбаевдин таасиринде жүргөн кызматкерлер арабызда бар дедиңиз. Буга кандайча түшүнүүгө болот? Кечирип коюңуз, бул өтө эле калпыстык эмеспи?
Алышбаевдин таасири эмне? Жаман беле. Алышбаев ал биз сыймыктанган, биз андан үйрөнүп үлгү алган окумуштуу эмес беле. Ал тескерисинче окумуштуу сөрөйлөр менен өмүр бою күрөшүп, эгер бизде 5 мыкты окумуштуу болсо, ошонун бирөө эмес беле. Көзү жок, анын үстүнө эбак жер жамынып жатып калган, элге эмгеги сиңген, эл кадырлаган окумуштуунун артынан ушинтип айтуу туурабы? Партиялык уюмдун секретары Баймурат Айылчиев анча кетпе дегенчелик кылып, тынчсыздана саатына карай салып үстөлүн тыкылдатты. Отургандардын арасында күбүр-шыбыр аралап, Мырзаул Үчкемперов чогулуш эрежесин бузуп чарт жарылды. Жолдош Рамазанов, ар ким оозуна келгени сүйлөй бергендей, бу ер талаа эмес. Ал партиялык уюмдун секретарына бурулду. Баймурат Айылчиевич, Рамазанов сөзүн жалпылабай далилдеп сүйлөсүн, же сөзүн токтотсун. Мына, ошол сиз талап кылган далилди азыр айтам, деди Арген. Парткомдун секретары бирдеме дечүүдөй обдула берип, бирок мына ошол фактысын айтсынчы дегендей ордуна тынды. Бир эле фактын айтайын. Баягы жылы Балта Суртаевич совхоздун директору болуп иштеп турган чагында анын диссертациясын Кийик Төкөлдөшев жазып берген экен. Азыр эле күбүр-шыбыр болуп аткан зал жел алгандай боло тынды. Төкөлдөшевдин бет сөөлүтү дароо мурунку сүрүнөн, мурунку айбатынан кетип, ирең эмес эле куу чөп болуп, көздөрү бет алдында отургандардан жазганып, чекесин колуна сүйөп, шылкыя берди эле чачтары салбырай маңдайына түштү. Суртаев бир бурчта жым болду да калды. Жөн эле айтылган сөз болуп калбас үчүн далил дейли. Арген бир топ үбөлөнө эскирген барактарды отургандарга көрсөтө жогору көтөрдү. Мына бул барактар Кийик Төкөлдөшевичтин колу менен жазылган. Эгер эле ишенбөөчүлөр болсо, бул кол жазманы Балта Суртаевичтин машинкага басылган диссертациясынын тексти менен салыштырып көрсө болот. Маселе мына ушундай. А сиз Кийик Төкөлдөшевич, Молдоевдин иштин багытына болгон туура, адилет сынын туура кабыл албай, кайдагы бир эптеп жанбагарларды жактап, колдоп, ал эми иштеп бере турган, ишке күйүп-бышып, ошон үчүн ачыкка чыгып сын айткан Молдоевди кызматынан четтеттиңиз. Ал сиздин оюңуздай болуп эле биротоло четтетилип калбас. Ким туура эмес, муну советтик закон өзү чечет. Айтор сөзүм ушул. Арген отураары менен Суртаев колун уда көтөрүп сөз алмак болду. Бирок ага сөз берилбеди. Аягында Борбордук комитеттин өкүлү жыйынтыктоо сөзүн сүйлөдү. Сөзүндө иштин кемчилигине кеңири токтолуп, кызматкерлердин жана жетекчилердин иште жана бири-бирине болгон мамилелерине чейинки каталарын туура талдап, калыс жыйынтыктап, Аргендин пикирин колдоп, бирок катуу жаакташкан чогулуштун аягын жумшактатып, жылуу маанай менен бүтүрдү. Мына ушул чогулуштан кийин Төкөлдөшев төбөсүнө союл тийгендей нары эндирей, нары шылкыя түшүп, ички будуң чаңын канчалык жашырайын дегени менен баары сыртынан байкалып, билинип, көрүнүп турду. Тигил диссертациянын кол жазмасын кайдан таап алган деп ушуга бушайман жүрдү. Машинкага басылаары менен кол жазманын баарын жок кылган сыбады беле. Көрсө чала бүтүргөн экен да. Ошентип бийлик биротоло бешенесине бүткөнсүп, бир жыл бакылдады. Экинчи жылы минтип кызматынан ажыроо эле эмес, андан да жаман жаза күтүп турганын сезди. Ушундан улам ичинен толгонуп кыйналды, эшилди. Жогору жактан кимдир бирөө колдоор деп үмүт этти. Бирок мындай жетекчи алар тарабынан эч качан колдоого алынбасы, баары иштин туура жагына, иштин кызыкчылыгына чечилээрин дали ойлободу. Ойлогусу келбеди. Пейилине жараша турмуш өз эле аны жазалап койду да, долу толкундар деңиз жээгине серпип салган жаман чамынды мисал бир күнү аны коомдун долу толкуну четке серпип салды. Анын иши райкомдун бюросунда каралып, айрыкча бир кезде Суртаевдин диссертациясын жазганы аныкталып, ушундан улам партиядан алынып кызматынан четтетилди. Кийин ал бурч-бурчта ар жерде ар кимге өзүн актап сүйлөп, ал эми токочун жеген жерде ак ниет, карапайым адамдарды ушактап, ал жерден мурун эле кетүүгө өзүм арыз берген элем, бирок ушуга чейин жогортон кармап келишти мени, деген курнамыс сөздөрүн ар кимден уккан Шаршеке Эшбаев санын чаап күлдү. Көрбөйсүңбү? Эңги-деңги кылып баканы чоң суу деңизге агызып жөнөсө ал айтат дейт. Өзүм эле сүзүп келаттым эле, деп. Аныкы да ушундай бир кеп да. 5-сол.
Суртаев бир ордуна отура албай, ишке анча көңүлү чаппай ары бери басып калды. Сейфинен бир учак кагаз сууруп чыгып арасын ачат, аңтарат. Эмне издегенин эч ким билбейт. Маян алган сайын аялынан жашырып 5-10 сом сейфине катып коет имиш. Мүмкүн ошонусун издейби, иши кылып майда барат иштер менен жүрүп күн кечирет. Канчалык сыр бербейин дегени менен баары бир директор кеткенден кийин ички арманы кабак кашынан байкалып, башы шылкыя түштү. Тиги жанбагар биринчи топко директор кетери менен кошулбай калды. Жалгыз, маектешип, ылым санаган кишиси жок коллективде. Жек көрөт баары, топ ичине бара албайт, барса да сөзгө аралжы эмес. Жампыңдап коридор менен ары өтөт, бери өтөт, анан телефонго отурат. Алло, атасыңбы? Кандай ата? Ия, өткөн жумада дачасына ууру кирип, калай күрүшкөсүнө чейин көтөрүп кеткени, бирок камыр жайчу өбөлүгү короодо түшүп калганынан үйдө айтып келип, анан күлүмүш болуп минтет. Атасынын көрү 100 сомдук немени уурдаптырды. Бала чаканын башынан садага. Ия, ата, баягыл иш боюнча сүйлөштүңбү? Баягыл иши мындай. Диссертациясын төкөлдөшүп жазган үчүн ал партиядан эле эмес, илимий даражасынан ВАК аркылуу айрылып, бирок согушка катышып, ветеран аталганы үчүн азырынча убактылуу бөлүм башчылык кызматында калтырылган болчу. Ошон үчүн ата Бакеев аркылуу башка жерден иш иликтеп, бу жерден кеткени жүрөт. Эмне дейт? Мен жамандыгымдан эмес, көрө албастардын айынан азырынча жаман болуп атпаймынбы? Айтчы ушинтип, түшүндүрүп көрчү. Коңшу кабинеттеги Шаршеке Эшбаев кирет. Салом алейки, Баке. Үстөлүнүн үстүн эртелеп жыйыштырып, бир буу ачкычын алдына таштап коюп, басмырт отурган Суртаев селт бурулат. Алейки салам, кел. Шахмат ойнойсуңбу? Ойнойлубу? Кел, бир партия анда. Тигине шкаф үстүндө турат, ала кел. Ары бери тизе салышат. Жүр. Тигил талтайып туруп, пешкаларын тез-тез чыгара баштайт. Тез жүр. Шашпа бала, ойлоноюн. Миң ойлон, жеңилесиң. Дайыма жеңип жүргөнсүп. Сендей кишини дайыма жеңсе болот. Демиш болот Суртаев. Жеңип жүргөнсүп сүйлөгөнүн. Шах. Чепуха бул шахың. Шах өзүңө, сени дайыма жеңсе болот. Эмне үчүн мени? Анткени тиги башыңда ак чач көп, ами аз. Бердим пешканы, ал. Алдым. Пешканы шык эттире пешка менен чүкөдөй чертип алып, аны ыргытат Суртаев. Жебеле турсаң, жулган жутабайт деген принцип менен жашайсың да, Бекер берсең жейбиз да. Суртаев мылжыят. Дагы берсем жейсиңби? Жейм. Карның тойсо да көзүң тойбойт, Баке. Суртаев ылжыя бозорот. Сен оозуңа карап сүйлө. Тамаша, Баке. Тамаша менен да. Тамашаң ушул болсо шах. Тамаша болбосо ошенткениң жалганбы, каапыр. Ме дагы бир пешка, же. Суртаев эндирейт. Эмне деш керек? Урушса уятка түшөт. Тамашаласа минтип абийирин төгүп барат. Эрдемсингенде бир моокуму кана жеңсе. Жеймни деп ойлоносуң. Жейм, шык эте чүкө черткендей пешка менен алып ыргытат. Жейм деп жүрүп өмүр бою дөңдө эмес өңдө жүрөсүң, байкуш Баке. Жүр, көп сүйлөбөй. Жесем эле дейт. Шахматты кандай ойносо турмушта да ошондой ойнойт Бакем. Логика деген жок, тактика деген жок. Эртеби кечкипи мат болуп каларын ойлобой жесем эле дейт Бакем. Ай, көзү тойбосу Бакем, ай. Ме дагы же. Дагы. Сага окшогондорду алдап жей бериш керек. Мени алдасаң алдарсың, бирок турмушта алдай албайсың, Баке. Азыр мен сени мат кылгандай эле турмуш бир күнү тигил Төкөлдөшев досуңдай айда. Үшт деп мат кылып коет. Түшкөндө да чалкаган түшөсүң, ык этип. Же жаш болсоң экен, карыганда умурткаң сынат, байкуш Баке. Жүр, көп сүйлөбөй, түнөрө чыртыят Суртаев. Королуңду алып салам да бекерден паашасыз каласың. Менин паашам сенин Төкөлдөшев досуңдай барабан баш эмес. Эки ооз кошумат сөзгө сени камчы сап кылгандай. Башымда данек бар мунун. Данек. Мындай кишилер ыргыбайт, Баке. Досуңдун башында данеги жок экен. Сени оң солго камчыласа да үшт этип ыргып кетти. Сен камчы сапка жарабай турган пенде болсоң экен, каапыр. Ай, Баке, башты оорутасыңар да. Силердей кишилер коомдо жок болсо, биз аябак 10 жыл алдыга кетмекпиз. Эми досуң жок кантээр экенсиз, шүмшүк Баке. Оозуңа карап сүйлө.
Ой, шахмат ойнойм деген өзүң. Анан келип алып, тамаша, баке, тамаша. Тамашага таарынасыңбы? Суртаев дак болгон майдай карарып түнөрүп, азыр кичине эле жалын жетсе, лап деп күйүп кетчүдөй абалда каары көзүнө мелт калп болуп чыкты. Капаланба, баке. Тагдыр деген ушу, турмуш деген ушу. Кээде жигит төө минет, кээде жигит жөө жүрөт. Бирок жигит курагың өтүп кеткени чатак болуп турат. Эгер жигит кезиң болсо, анда бир жөн эле. Ушу карган курагыңда ит болдуң да, баке. Үн чукпайт Суртаев. Пешкаларынын башын кармалап, мыкты жүрүш жасап койчудай мурч уят. Тигили ого бетер камайт. Ай байкуш бакем, ай, ушинтип өттү заманың. Канчанын башын оорутуп, канчанын нервин кетирип. Көп былжырабай ойночу. Мен былжырабайм, баке. Эч качан былжырабайм. Бирок бир жаман жерим чындыкты айтып коем бетке. Жаманмын. Чынын айтыш керек, жаманмын. Коварныймын, кысталак. Шах. Дагы 3 жүрүштө мат. Айтпадым беле? Жаманмын деп. Шахматты да катуу ойноп коем, кысталак. Суртаев түнөрөй телмирет. Кайдагы 3 жүрүш? Ладьяңды салып бермек белиң? Ме өзүңө шах. Кеттим. Эми шагың жок. Бүттүм дей береми. Дагы 2 жүрүштө шах и мат. Баш көтөрбөй ойлонуп, пешкаларын уучунда ушалап быш-быш этет Суртаев. Ашаршеке Ишбаев чылымын чирк түтөтүп, бийиктен шахмат талаасына сөөмөй кезет. Баке, эми угуп тур, акмак болбосоң. Могул коргоосуз, колдоосуз, ар жерде турган фигураларың оюндан чыкты. 100 ойлон бекер эми. Бая оюн башталганда ойлонсоң болот эле. Тиги алтын башыңда тактика, логика деген болушу керек эле. А сен малга окшоп жейм, жутам деп жүрүп отурдуң да мына эми мат абалында калдың. Көрдүңбү, баке? Оюн менен турмуштун жолу канчалык окшош. Түшүнбөй калдың го. Могул ар жерде бытыраган фигуралар турбайбы? Бул силердин топ. О, тигил четтеги пешка ал сен, баке. Ферза барда катуу келаттың эле. Ферза ыргаары менен токтодуң. Сенин да оюнуң бүттү бул турмуштан, баке. Шал болгон немедей бир топко сенее ойлонгон Суртаев туталана ордунан тура баштады. Калган эртең улантабыз. Эмнеге? Дем алыш бүтүп баратат. Анын үстүнө ойлонуш керек. Үйдөн ойлонуп келип эртең. Эртең жеңесиңби? Жеңем. Шаршеке Ишбаев санын чаап күлөт. Ой, байкуш балтекем, ай. Тим эле Фишер болуп кетет. Эмнени жеңесиң? Жеңилдиң да. Оюндан да, турмуштан да жеңилдиң. Кийик Төкөлдөшов өндүрүштө өчүрүлгөн өрттөй түтөтүп кетти да, анын ордуна жаңы директор келди. Жаңы директор 40-ка барып калган орто бойлуу, кабагы жарык киши. Мурда иштеген жери, тааныш тамырлары жана кай жерлик экени ошол эле күнү адаттагыдай кызматкерлер арасында айтылып, такталып бүттү. 2-3төн чакырып тааныша баштады кызматкерлер менен. Суртаев эмнегедир тынчсызданып отурган эле. Секретарь кыз кирери менен анын артынан жөнөдү. Жүргүлө анда. Суртаевди ээрчип жаңы директордун кабинетине кирип барышты. Ордунан туруп кол берди директор. Алаканы жаш баланыкындай жумшак жана жылуу экен. Сөз өндүрүш иш жөнүндө жүрдү. Салмактуу, өзүнө ишенимдүү сүйлөдү директор. Үнү коңур, кулакка угумдуу, жагымдуу экен. Мындай үн акырын, сылык чыгып, акылдуу сөздөргө муютуп койчудай. Мындай үн көп окуп, көп билип, турмуш сыноосунун далайынан өткөн кишиде гана ишенимдүү, угумдуу болуп калат окшобойбу? Мындай үндүн артында өзүн өңгөдөн жогору коюучулук, мен кожоюнмун, сен угушуң керек дегенчелик өкүмдүк же кур сөздүүлүк байкалбайт. Ишиңер менен таанышып чыктым, деди ал. Айтыңызчы, Суртаевке бурулду. Буга чейин эмне тоскоол болду эле ишке? Эмне туура эмес чечилген? Эми кандай жол менен ал кемчиликтен чыкмакчыбыз? Айтмакчы, үстөл четинде жаткан сөздүктүн бир нускасын алды. Могул өзүңөр түзгөн терминдердин долбооруна пикириңиз кандай? Дагы бир ирет тактоону талап кылбайбы? Суртаев жөтөлүп алды. Көздөрү басмырт алайып, же байкуш, же мыкты экени директорго али белгисиз отурду. Бул долбоор жөнүндө пикирим мурунтан эле мына булардын көзү. Оргу баргы сүйлөп келатып, отургандарды күбөгө тартып, бир кол сермеп өттү. Айткамын ага, кайрадан түзүп чыгыш керек, саясат менен байланыштырыш керек деп. Бирок Төкөлдөшов өзүм билем киши экен,
андай эмес мындай, мындай эмес андай, мына акыр аягы ишти бузду да кетти. Мунун иттиги мына ушунда, деп алды Арген ичинен. Кечээги досун бүгүн жамандай баштады. Мындайлар мына ушундай тайгалактыгы, принципсиздиги менен коркунучтуу. Эми ал өткөн иш, өткөн сөз. Ким кимди укту, кимдики туура, кимдики чеки, бул жерде токтолуунун кажети жок менимче. Кийик Төкөлдөшевич да өз аракетин жумшады, иштеп кетти. Иш жөнүндө сүйлөңүз. Иштин кызыкчылыгы үчүн биз албетте аракет жасайбыз дагы. Жаман эмес. Башкаларга караганда биздин баш аягы жок чачкын ой, чачкын сөз зымпыя баамдуу тиктеген директордун копулуна толо бербеди. Түшүнүктүү дегендей Суртаевди баш ийкеп токтотуп, анын чамасын, чагын дароо байкап, ушундан улам кеңири кесек маектешүүнүн зарылдыгы деле жок дедиби, тез эле жылуу жумшак коштошуп, аларды көзү менен улагага чейин узатып койду. 6 сол. Ким канчалык чын дили менен иштээрин, а ким эптеп эле өндүрүшкө келип кетип күн кечирип жүргөнүн, кимдин билим деңгээли, жөндөмү, коомдогу орду, алы, акылы канча экенин иштин жүрүш процессинде эле дароо иргей көрө билди жаңы директор. Бөлүм башчыларды чакырып алып, көңүлүнө карабай катуу айтты. Силер кол коюп өткөргөн макалалардын сапаты начар. Шылкыйып отурушту бөлүм башчылар. Директор бир топ макалаларды барактап көрсөттү. Минимум 3, максимум 5 кишинин колу коюлган макалалар. Кызыл ала кылып жайына тоңдоптур. Ушуларды редакцияланып бүткөн макала дейбизби? Карагылачы, өзүн сыйлаган кишилерби эми ушуларга кол койгондор. Бул кимдин макаласы болду экен, дейди отургандардын бирөө. Жолдош Балта Суртаевичтин макаласы. Суртаев селт эте баш көтөрдү. Маңыроо аңкайып, копулдап, ичине шылтоо издеп, ою удургуп, дароо карбаластай түштү. Директор: Балта Суртаевич, сиздин колуңуздан мындай начар макалалар биринчи же экинчи жолу өтүп аткан жери жок. Аксакал кишиге айтпаса эле билер. Өзү сезер деп мен макалаларыңызды кайрадан редакциялаганымды койбойм. А сиз кайра эле чала иштелген макалага кол коюп, мага жөнөткөнүңүздү койбойсуз. Том соро козголду Суртаев. Кайсыл? Ал кайсыл макала экен? Кайра жаралуу доору. Эпоха Возрождения. Айтыңызчы, бул термин кайсыл доорго тиешелүү? Байыркы доорго? Мына, көрдүңүзбү? Деп директор айыласыз жылмайды. Макаланы үстөл четине көңүлсүз ыргытып койду. Байыркы дүйнө менен орто кылымдын ченин билбей туруп, макала редакциялоонун кереги барбы? Үстүртөн чөп башлап билим алып, ошол деңгээл менен кала берүүнүн натыйжасы бул. Байыркы дүйнөнүн тарыхын, искусствосун билбей туруп, орто кылымдын же азыркы жаңы доордун тарыхын, искусствосун билүү бул билим эмес. Жер тиктей томсорду Суртаев. Жасакерлиги менен керектүү кишилердин ичи койнуна тез эле кирип, тез эле жагып ала турган. Буга анте да албады. Антүүгө бараарга сылык кагуу угуп калды бир ирет. Буга жойпуланмак түгүл, алдына ат тартса да баары бир экенин, мындай кишиге иши менен гана жагаарын ал дале сезбеди. Ар кимге өз жазасын, өз шыбагасын бере турган турмуш талабы бар экенин кээ бир кишилер өмүр бою алдын ала көрбөй, сезбей жүрүп отуруп, акыр аягы анын сөзсүз курманы болорундай Суртаев томолок бакытын күндөрдүн бир күнү ушинтип колунан томолотуп түшүрүп алды. Бир жака жылайын дейт, бирок куйругунда калбыр илинүү немени ким кызматка кел дейп коймок. Иштей берейин десе, бу жердегилер аны жөн тиктешпей, көздөрү менен атып тиктешет. Анын үстүнө жаңы директор ишти абдан катуу талап кылды. Суртаев ар шылтоонун башын айтат. Жыйналышта сүйлөмүш болот, сөзүнүн мааниси жок. Ишке күйүп бышкан болот, натыйжа жок. Бир күнү директор ага ачыгын айтты. Иштей албасаңыз, иштей алганга ордуңузду бериңиз. Балбырай түштү Суртаев, туталанды. Оозунан сөзү түшүп, эмне айтаарын билбеди. Кетирейин деген ой жок сизде. Катардагы илимий кызматкерликке иштеңиз. Тынч анын үстүнө. Суртаев бир кызыктай тынчсызданып, үнүн жасап калтаарып сүйлөдү. Минтип айтууга акыңыз жок мага. Мен согуштун инвалидимин. Жакында пенсияга чыгам. Инвалиддикти бетке кармабаңыз, Суртаев. Директор кесе сүйлөдү. Согуш ал согуш. Ал эрдигиңизди сыйлоо жөнү башка. Кулду курабыз.
Бирок сизди инвалид экен деп ишти көз көрүнө өлтүрүп отура берсек болобу? Ал күнөө. Кандай дейсиз? Эл иштеген иштеп атабыз. Колго ушуруп отурган жерим жок. Билбейм, сизге эле жакпай калдым, деп бул ирет кекетип сүйлөдү Суртаев. Ишиңиз чала, үстүрттөн, иш деп айтабыз ушуну. Радиодон бир айтылып кала берчү күнүмдүк макаладай мамиле кыласыз. Биз кылып жаткан иш көп жылдар бою элге кол китеп болуп, керегине жарап, кызмат кыла турган нерсе го. А сиз муну ойлобойсуз, билбейсиз. Билсеңиз да аткаруу колуңуздан келбейт. Ушундай, колунан келген киши иштесин. Болуп тур да. Суртаев кол шилтей нааразы түнөрдү. Сиз туура түшүнүңүз. Чынында эле ушундай эмеспи? Антпесе иш жүрөбүз, Балта Суртаевич. Бөлүм башчынын иши колуңуздан келбеди. Колунан келе турган киши менен алмаштырууга менин укугум бар. Бийлик сизде. Кет десеңиз кете беребиз, Суртаев демите сүйлөдү. Бийликтин кандай тиешеси бар бул жерде, Балта Суртаевич? Дали туура түшүнбөпсүз мени. Сизди кет деп аткан жерим жок. Иштеңиз, иштешебиз. Эмне үчүн жөнөкөй кызматкер болуп иштегиңиз келбейт? Рахмат, мен сиз ишиңер токтоп калмак беле. Чыгып кетти. Директор Аргенди өзүнө чакыртты. Эртең Суртаев келери менен ишти өткөрүп алыңыз. Бул бир. Партуюмдун секретары Баймурат Айылчиев менен Паравкомдун төрагасы Сейли Биялиев Аргенди жактыра тиктеп турду. Экинчиси мындай. Сиз жашсыз, ишти билесиз, ден соолук жакшы, баары колдон келе турган курак. Иштин кызыкчылыгы үчүн сизди бөлүм башчылыкка коюуну туура таптык. Мындай болорун Арген күткөн эмес эле. Бирок Суртаев кетсе анын ордуна келчү кандидатуралардын бири сыяктуу эле. Мага ишеним кылганыңызга рахмат, деди Арген. Бирок бул орунга азырынча менин кандидатурам эртерээкпи дейм. Эл ордунан жогорулай албай жатса, бул эмнеге кежеңдейт дегендей тийди. Аргенди баятан жактыра тиктеп отурган тигилер дароо таңда намаз тоюп, а директор бир саамга унчукпай туруп калды. Эмне үчүн? Баардык нерсе иштин кызыкчылыгы үчүн болуп жаткан соң туурасын айтыш керек. Албетте мен илимдин кандидатымын. Бирок илимий даражасы жок болгону менен бул орунга ылайыктуу бирөө бар. Ким ал? Иштеп кеткен мурун бул жерде. Жигиталы Молдоев. Молдоевпи? Правкомдун төрагасы Сейли Обдула чочуду. Койсоңчу ошону. Башты оорткан бир келесон эми ал. Аны да түшүнүш керек, деди Арген. Мүмкүн бизден көп билгени үчүн келесоо сезилип жүрбөсүн. Директордун алдында Сейли сына түштү. Билими терең, ишти жөнгө салууга толук кудурети бар анын. Аны менен иштешкем, билем. Директор эйканчы ойдо турганы менен Аргенди баары бир ынандырууга өттү. Биринчиден ал кеткен киши, экинчиден мен аны билбейм да. Мейли сизге ишенейин. Өзүңүздү ушунчалык калыс баалаганыңыз үчүн угайын, кошулайын. Бирок өзүм аны билмейинче, көрмөйүнчө мейли деп чечим чыгара коюш туура болобу мен үчүн? Арген үндөбөй калды. Мунуку да туура. Анын үстүнө тигил жамандай салбадыбы? Ай, жарыбайбыз го. Кишини билбей түшүнбөй туруп артынан жыга чабабыз. Мыкты, келечеги бар кадрларды кээде чырпык кезинде кыя чабабыз, деп ойлоду Арген. Ойлонуп көрүңүз, деди директор. Эртең жообун айтыңыз. Арген троллейбуста ойлонуп келатты. Мына, үйдө да ойлонуп отурат. Оюн Гүлмирага айтты эле, ал күлдү. Эл чоңой албай атса, а сен минтип жүрсөң баарынан куру каласың. Эмнеден кур калдык? Эл катары эле жашап атабыз го. Анда эмнеге кандидат болдуң эле? Эмнеге мени күттүрүп, жылдап китепканада отурдуң эле? Кызык. Мага азырынча бөлүм башчылыгы эмес, башка керек. Бөлүм башчы болдум дегиче майда барат жумуш көбөйүп, докторлук ишим токтоп калышы мүмкүн. Гүлмира анын алдына тамак койду. Барган сайын кызык болуп баратасың. Көзүң да кызарып чыгыптыр. Ич тамакты. Докторлугуңду бүткөнчө жинди болуп кетпесең эле болду. Диссертация жазгандан эч ким жинди болуп кеткен эмес. Болуптур, жинди болбо. Бирок бөлүм башчылыктан баш тартканың туура эмес, Арген. Кызыксың. Сен баш тартсаң сенин оюңдагыдай болуп, Молдоевди ошол орунга коет дейсиңби? Кызматтан четтетилген кишини, болгондо да илимий даражасы жок кишини бөлүм башчылыкка койбойт. Орто жолдо башка пайдаланып кетет. Көрөсүң го, ошентет. Гүлмиранын бул акылына ынай түшкөн Арген ичинен чын эле туура деп ойлоду. Бир Суртаевди кетирсек, экинчи бир Суртаев сыяктуу неме орто жолдо пайдаланып кетиши мүмкүн. Деги кээ бир окумуштуулар апенди чалыш болот, деди Гүлмира.
Мындай учурлар өмүрүңдө дайыма эле боло бербейт. Арген унчукпай калды. Кыйладан кийин мейли дейм анда, деди. Албетте, антпесең сен алар акылдуу экен деп ойлойт дейсиңби? Келесоо экен деп ойлойт. Арген мыйыгынан күлдү. Болуптур, Күкүн, сен угайын. Акылдуу эркектер дайыма аялын угушу керек. Аял акылсыз болсо делеби? Мен эмне акылсызмынбы? Акылдуусуң. Ошол акылдуу болгонуң үчүн угуп атпаймынбы? Эртеси кечке маал директор Аргенди өзүнө чакырды. Жалгыз экен. Ток этерин сурады. Кана, ойлондуңузбу? Ойлондум. Мейли, иштеп көрөйүн. Бирок сизден бир өтүнүчүм бар. Айтыңыз. Молдоев ишсиз жүрөт. Ал бизге абдан керек адис. Молдоевиңиз мага анча жакпай турат, деди директор. Өз оюн бербеген чатак неме дейт го? Көп окуп, көп билген кээ кишилер кандайдыр бир чыргоо ооруга чалынат. Андайлар менен иштөө өтө кыйын. Алар теория менен гана жашап келген кишилер. Ал турмушта күнүмдүк иште көбүн эсе практика. Теорияны практикада колдоно билиш керек. Маселе мына ушунда. Ар кимде бир кыял болушу мүмкүн, деди Арген. Бирок аны актагандай болбоюн. Ал бизге керек адис. Директор ордунан туруп барып форточканы кынап жапты. Сизге жакканы менен башкаларга жакпайт экен ал. Ал бетке айтар. Бетке айтар, чынчыл кишини билесиз, эч кимге жакпайт. Ишти туура баамдап бетке айтса жакшы. Туура баамдабай, туура билбей туруп бетке айткан жаман. Андай эмеспи? Андай эмес. Эң негизгиси иштеп бере турган адис. Рамазановдун өз оюнан кайтпаган өжөрдүгүн директор нары ичинен жактырып калды. Бир саамга аны унчукпай тиктеп туруп, анан мактап эле калдыңыз. Келсинчи анда сүйлөшүп көрөлү, деди. Кир жууп жатыптыр Жигиталы үйүндө. Жаңылык, Суртаев кетти. Келбейсиң бизге кайра кызматка, деди Арген. Келгенде не пайда? Директор сени келсин деди. Сүйлөшөм дейт. Чамасы сени кызматка алууга ою бар. Койсоңчу. Чын, ал мени көрбөсө, билбесе. Ал билбесе коллектив билет сени. Айтса керек бирөө. Мен жөндөбү? Кол шилтей жылмайды. Кудай билет ушу. Коллективде мен жөнүндө жакшы дээрин. Эмне үчүн антип ойлойсуң? Адамды өлгөндө гана жакшы дебесиңер, тирүүсүндө жакшы дебейсиңер го. Силер тирүү кезинде адамды бааламак белеңер. Акыры Багдагүлдү алып келели. Эртең колуң бошпу? Бош. Бирок эртең директорго сөзсүз бар. Ой, аның тамаша деп жатам. Тамаша болбос, анда Багдагүлгө эртең өзүң бар. Кайнаган жоон таяк менен тиги соо бутуңду сындыра чаап, кайра жолго салсын. Кетмеке Арген ордунан турду. Жигиталы аны кайра отургузду. Бир саамга унчукпай тиктеп калды. Чын дечи, деди. Дурус го. Адамдар мени билбейт, түшүнбөйт экен го деп гана ойлобой, адамдарды мен өзүм кээде билбейт, түшүнбөйт окшойм деп да ойлошум керек окшойт. Дурус, дурус. Болуптур, барайын. Бирок эртең эмес. Эртең Багдагүлдү алып келели. Мейлиби? Мейли. 7 Арген Жигиталы менен айылга барып кеч келди. Гүлмира үйдө жок экен. Коңшу кемпир ага ойдо жок кабар айтты. Тез жардам аялыңызды төрөт үйүнө алып кетти. Качан? Кечээ. Кызык, бул эмнеси? Төрөтканага келсе Гүлмира ал жерде жок экен. Гинекология бөлүмүнө жиберишти. Гинекология бөлүмүнүн кире беришинде эл көп. Практиканттар менен кирип барды. Дежурный сестра токтотуп калды. Сиз кимге? Кайда? Аялы кечээ жатып калганын, бирок эмне себептен жатып калганын апкарып сурады. Фамилиясын айтты. Билем аны, деди ал. Криминалдык аборт. Арген эндирей түштү. Ал эмне деген аборт? Кадимки эле аборт, бирок ооруканада эмес, башка жерде жасалма аборт. Көрсө сизден жашырып жасаткан тура. Арген ойго муңду. Жогумдан пайдаланган экен да. Айтпасам экен. Төрөгүнүң дегенмин да. Төрөшү керек эле да. Айтыңызчы, абалы кандай? Начар. Мен кирсем болобу? Жок, кирүүгө мүмкүн эмес. Апасы жанында. Апасы жанындабы? Жанында. Таң атканча дежурить этүүгө врачтан уруксаат алды. Кайсы терезеден сүйлөшүүгө болот? Сүйлөшүүгө болбойт. Ал изолятордо. Изолятордо. Демек оңой эмес экен го. Арген сыртка чыкты. Караңгы. Кар лапылдап жаап жатат. Ичинен кейип үйгө баса берди. Жарыкты өчүрүп диванга сулады. Уйкусу келбей койду. Эмненин уйкусу? Ой, сана. Абалынын уурдугуна карабай баса бергенимди карачы.
Эмне үчүн баса бердим? Ага ачуум келди го. Жо, андан деле эмес. Таш боорсуң. Таш боор келет эркектер көбүнчө. Чын. А бирок баса беришим таш боордук эмес да. Жок, таш боордук. Эмне үчүн таш боордук? Жөн гана ачуум келгенинен баса бердим. Чын, жөн гана ачуум келгенинен. Ал уктай албады. Ордунан туруп жарыкты жандырды. Терезе сырты шытырай тырсылдайт. Кыязы чаба жаап жатат окшойт. Кар. Бөлмө ортосунда кыйлага сенейип турду. Үй ичи бейиттей жымжырт. Үйдүн көркү, куту, Гүлмира менен Бакайтай тура. Мына эми алар жок, экөө тең жок. Бакайтай таятасыныкында, Гүлмира изолятордо. Кийинип кайра сыртка чыкты. Кар арбыта жаап салыптыр. Кайрадан гинекологиялык бөлүмгө жөнөдү. Капырай, түйшүксүз, кайгы капасыз, дүйнөнүн бир бурчунда тынч аман жашоо деген болбойт экен го. Андай күн болбойт окшойт тирүүлүктө. Мына Гүлмира жаткан имарат, ондогон жарык терезелер. Дежурный аял эшик ачты. Сиз эмне, кайра келдиңизби? Кайра келдим. Айтыңызчы, абалы кандай? Начар. Температурасы 39-дан түшпөй жатат. Кириңиз, эшикти жабыңыз. Байкуш аялдар канчасы азыр ушул криминалдык аборттон өлүп жатат. Аргенди бул сөз аябай чочутту. Биринчи ирет башына мүмкүн Гүлмира да өлүп калбасын деген ой келип, карбаластай сурады. Криминалдык аборттон да өлөбү? Өлгөндө да кандай? Өткөн жума деле бир жаш келин өлдү. Эх, билбейм. Жаштар эмне болуп баратат, билбейм. Мен ага киришим керек, деди Арген. Кирүүгө болбойт. Анда апасын чакыртып коюңуз. Бир күн ичинде кайын энеси кыйла жүдөй түшүптүр. Айрыкча Эмилдин кырсыктуу өлүмүнөн кийин өгөйдүн колундагы жетимдей болор болбоско коркуп, өтүп аткан ар бир күнгө жалтак болуп калган эле. Саламатсызбы? Абалы кандай? Дурус. Мен айтпасам экен, айткам. Мындай ишке барба дегем. Айтканды укпаса ушу да. Сен үйгө бара бер, Арген. Менин келгенимди билдиби, Гүлмира? Айттым. Тамак жеп атабы? Бир аз. Эмне тамак алып келейин эртең? Аны эртең сүйлөшөбүз. Жөн эле келе бер. Кой, Гүлмирага кирейин. А сен эртең кел. Арген Гүлмирага кайын энеси аркылуу записка берип үйгө кайра келди. Уктап кетип түн ортосунда чочуп ойгонду. Түшүндө Гүлмираны сас соруп баратыптыр. Көздөрү чакчайып, чачтары саксайып, ага ынтылат, чаңырат. Арген ага чуркап баратып жыгылат. Жыгылат да түпсүз караңгылыкта жөнөйт. Андан ары эмне болгону бүдөмүк. Ойгонуп кетти. Өңүндө эмес, түшүндө экенине сеп алып, бирок баары бир жүрөгү ачышып, көңүлү сыздап жатты. Түн ичинде ойгонуп алып, санаа чегүү өтө оор экенин сезди. Көңүлү кирдеп, жүрөгүнүн кайсы бир талуу жери тынымсыз ноюй берди. Эртеси эртең менен кызматка телефон чалды. Моймол Мамбетовна, кызматка бара албайм бүгүн. Эмне болду? Тынччылыкпы? Гүлмира ооруканага жатып калды. Эмне болуп ботом? Анчейин деле эмес. Айтып коюңуз шефке. Арген, бизде чоң жаңылык. Кандай жаңылык? Биздин институтка бир үй бөлүнүптүр. Ошону сага берүүгө чечим чыгарып атышат. Ой, рахмат. Гүлмира укса абдан сүйүнөт экен. Рахмат, Моймол Мамбетовна. Шефке айтып коюңуз, бүгүн бара албайм. Көңүлү ачылып, шайдоот келатты жолдо Арген. Төкөлдөшев учурунда ушинтип институтка тезирээк үй алса, Гүлмира мүмкүн бул кырсыкка кабылбас эле. Кээ бир жетекчи сүрөйлөрдүн өз үй, өз шарты болсо болду. Өңгөө үчүн кол ортуп, жонун жоорутпайт. Күйөсүң, деп ойлоду. Гинекология алдында эч ким жок экен. Башкы врачка кирди. Ал аны унута элек экен. 5 жыл. Унутуп калышы мүмкүн эле. Анткени жолдош эмес, болгону жакшы тааныш эле. Элпек кабыл алды. Мындан 2 күн илгери изоляторго жаткырылган оорулуу анын аялы экенин билгенде чочуй сүйлөдү. Эмне үчүн мынчалыкка бардыңар? Ай, сен десе жоктугунан пайдаланып ушул ишке барганын, мурун эле шартка байланыштуу ал экинчи баланы төрөгүсү келбей жүргөнүн, бирок минтерин такыр ойлогон эмес экенин айтты Арген. Абалы начар, деди ал. Температурасы 39-дан түшпөй жатат. Мен ага киришим керек. Кир, ансыз эле изолятордо. Жүрөк оорусу кармап, өңү кер сары тартып, аябай чарчаган кайын энесин Арген үйүнө жиберип, анын халатын жамынып, кууш коридор менен изолятор деп аталган четки палатага кирди.
чачтары жаздыктан полго салаңдап, жапыс койкада алсыз жатыптыр Гүлмира. Аргенди көрө коюп турмакка оптулду. Өйдө боло берди. Келдиңби? Эмне болду сага? Кечир мени. Айтчы, кечиресиңби? Ал аны акырын жаздыкка жаткырды. Денеси күйүп жанып, демиге дем ала Аргендин сөзүн чыдамсыз күттү. Көкүн, ушунуң туурабы? Такыр укпас болдуң го мени. Унчукпай шыпка телмирди. Анан эриндерин тиштене көздөрүн жумду. Кыйнадым го сени. Ай Кудай ай, Эмил байкем өлбөй эле мен өлсөм, сен жана мамам мынчалык кыйналмак эмес. Мен эмнеге кыйналам? Мамаң эмнеге кыйналат? Өзүңдү кыйнап жатпайсыңбы? Көздөрүнөн жаш мөлт этти. А мен өзүмдү жек көрөм. Медсестра кирди. Көп сүйлөөгө болбойт. Ансыз эле кан басымы төмөн, температурасы жогору. А сиз сыртка чыгып туруңуз. Азыр врачтар кирет. Кыйладан кийин гана кирүүгө мүмкүндүк алды Арген. Гүлмира кыйналып атыптыр. Кара терге түшүп, шейшеби суу, чачтары туш келди төгүлүп, бетинин нуру өчүп, эриндери кеберсип кеткен. Аргенди көрүп сүйүндү. Келдиңби? Жаныма отурчу. Нымшыган алаканы менен анын колун кармалады. Айтчы Арген, кечиресиңби мени? Кечирем. Кечирем Күкүн. Кечир. Сага кайгы, сага түйшүк салганым үчүн жек көрөм өзүмдү. А сен бирок мени жек көрбө. Кечир. Дагы жаңылдым. Бул жаңылыштыгым мүмкүн башыма жетер. Жаздыкка оңдоп жаткырып колунан өптү Арген. Антип жаман ойлобо Күкүн. Көрөсүң го, айгасың. Баары жакшы болот Күкүн. Айтмакчы, бизге үй бөлүнүптүр. Ишенбеди. Чын, жаш баладай кубанды. Кай жерден? Белгисиз азыр, бирок бөлүнгөнү чын. Чынбы? Ай Кудай ай, кандай жакшы. Өзүбүздүн үй, балконуна бүт гүл өстүрөм. Көрөсүң го, бүт. Күкүн, сага көп сүйлөөгө болбойт. Сен түшкө ишенесиңби Арген? Эмне болду? Айтчы, ишенесиңби? Кээде ишенем. Эмне болду? Түшүмдө күзгүм сынып калды. Эриндери дирдей түшүп, көзүн жумду. Ошондо кирпик түптөрүнөн жыбырчыктаган жаш чыга келди. Айтчы, эмне болот түштө күзгү сынса? Эч нерсе болбойт Күкүн, түшкө кире берет. Ай Кудай ай, эгер өлүп калсам, айтчы Арген, эгер өлүп калсам, сен үйлөнөсүңбү? Кайдагын айтпачы, айгасың, сок ичесиңби? Ичем. Муздак сок ичти. Сеп ала түшүп, жеңил үшкүрдү. Шакегимди колумдан алып койчу. Ушулда ооруп болуп жатат. Арген анын шакегин манжасынан алып жанына койду. Ал жерге койбо. Кай жерге коеюн? Чөнтөгүңө сал, жоголуп кетет. Ал аны тиктеп жатты. Азырга шакек да оор эле. Шакекти алып Арген чөнтөгүнө салды. Колунан, көздөрүнөн өптү. Медсестра кирди. Азыр тамак ичет. Тамак алдында мобуну бериңиз. Бул эмне? Дары. Жарым стакан пепсин ичти. Жаздыгын бийик баштап жаткырды. Гүлмира колун кое бербей кармап алды. Энтиге дем алып шейшепти үстүнөн серипти. Арген, эмне? Мени көрүп турасыңбы? Мен учуп баратам. Тигил кептерлерди көрдүңбү? Ай Кудай ай, күзгүм сынып калбадыбы? Жаздыкта түз жаткан башы шылк эте ага бурулду. Көздөрү үргүлөп, уктап же учуп баратканы белгисиз аны тиктеп, андан өтүп кетти. Арген, эмне? Күзгүм сынып калды. Ай Кудай ай. Күзгүң мына, Күкүн, тарагың мына. Врач кирди. Чыгып туруңуз. Ага акырын шыбырады. Жөөлөй баштады. Жүрөк тамырына кофеин бериш керек. Арген чыгып кетти. Кеч кирип баратыптыр. Сыртта Гүлмиранын атасы, апасы келип туруптур. Бакайды алып, Элмира машинада отурат. Жакшы дегенден башка сөз айта албады аларга. Гүлмиранын палатасына врачтар тобу менен кирди. Котологон практиканттар. Аргендин жини келди. Эмнеге жардашат? Бирөөгө жан керек, а бирөөгө практика. Башкы врачка кирди. Абалы кандай? Дурус. Бүгүн өзүң калып, түнү жер үртет. Бирок көп сүйлөшпөгүнүң. Арген киргенде Гүлмира сүйүнүп кетти. Келдиңби? Сен аларды айдадыңбы? Дале жөөлүп жаткан экен. Айдадым. А Бакайтайдычы? Ал келдиби? Көрсөтчү мага аны. Арген, көрсөтчү мага аны. Арген дежурный сестрага барды. Уулумду көрсөтөйүн, аны көргүсү келип жатат. Кетти алар. Алардын турган-турбаганы не пайда? Суук, эртең келишет. Арген, Күкүн, Бакайтайлар эртең менен келет.
Дем ала албай энтиге жан далбазага түштү. Оозума үйлөчү, ай Кудай ай, оозума катуу үйлөчү. Арген сестрага жетип келди. Ал кислород алып келди. Кислород берилери менен көшүй түштү. Уктап кетти. Кайнак суу керек, деди медсестра. Арген кайнак сууга жөнөдү. Коридор. Аяк биягында кароого болбойт. Карадың дегичи эшиги ачык палаталар, саны булайып төшү ачылган аялдар. Кайнак суу алып келатып, кобурашкан үн арасынан Гүлмиранын фамилиясын угуп калды. Карай салып дежурный врачтын кабинетинин эшиги жарым-жартылай ачык турганын көрдү. Алардын сөзү Аргенге даана жетти. Увеличение печени и селезенки, изменения в почках и легких, в крови лейкоцитоз, падение гемоглобина, стрептококковый сепсис. Нет надежды. Арген ордунда селейди. Көкүрөгүнөн бир нерсе үзүлүп кеткенсиди. Үн чыккан кабинетке кирип барды. Тигине ак халатчан аял. Көк мончоктой көздөрү ага ушунчалык акылдуу, мээримдүү тигилген аял айттыбы? Жок, чоң Кудайдын өзү бул. Эч кимди өлтүрбөйт жана антип айтпайт. Азыркы сөздү кимге айтты анда? Кимге? Гүлмирагабы? Мүмкүн башкагадыр. Албетте башкага. Ачыгын сураш керек, сурады. Ачыгын айтты. Жасалма аборттон кийин гинекологияга кечигип жеткирилиши, каны бузулуп, уулуу микроб денесине тарап кеткени. Эми эч кандай медицина анын өмүрүн сактап калууга кудуретсиз экенин айтты. Өлүм чын эле аларды биротоло ушинтип бөлөбү? Капырай, эмне болуп кетти? Баары ордунда, баары жайындабы? Көнүмүш түн, көнүмүш күндөгү турмуш. Жарык күйүп турат. Аялдар тынчкана палатада уктап жатат. Анын көзүнө дароо от болуп, төбөсүнө чагылган түштү. Көңүлү сыздап, жүрөгү куушурулуп, жүрөгү шолоктоп жатат. Бирок көзүндө жаш жок. Көздөрү чакчайып, дароо катып калды. Көздөрү сунала көшүп жаткан Гүлмирадан өтүп, аны азыр жоготуп коюу коркунучу келди. Ал алсыз жатат. Чачтары туш келди төгүлүп, эриндери көгөрүп, денеси муздак тер басып жатат. Гүлмиранын тирүү каларына эми үмүт жокпу? Ачыгын уккандан бери өлүм эшиктин алдында, ушул эле бир жерде сүйрөлүп жүргөнсүйт. Арген менен такыр иши жок, аны көрбөйт, карабайт, карагысы да келбейт. Гүлмираны сагалап, аны күтүп, зарыгып, могул эле керебеттин аяк биягында жүргөнсүйт. Арген үн күйүп, сенейип катып турат. Эмне үчүн баары жайында, баары мурдагыдай. Терезе сыртында кадимкидей түн, кадимкидей жашоо. Ай, аттигиң ай, көрсө Гүлмирасыз эле жашоо улана берет тура. Кыш өтүп, жаз, жай өтүп, жай өтүп, кайра күз келип, жыл өтө берет тура. Миңдеген наристелер төрөлүп, алар бойго жетип, алар сүйүшүп, же ажырашып, же кимдир бирөөнү өлтүрүп, же өлүмдөн сактап. Бирөө кубанып, бирөө кайгырып, бири жетим, бири жесир, бири кызматынан бактысыз, бирөө баарынан бактылуу. Бирок ден соолугунан бактысыз, иши кылып, жер үстүндө адам жашап, адам жүргөн жерде Гүлмира эле эмес, күнүнө миллион киши өлүп атса да, сыртта жашоо солк этпей, бир кунунда, бир нугунда улана берет тура. Да, улана берет тура. Аттигиң ай. Гүлмира чочуп ойгонду. Жанымдасыңбы? Колун сунду. Кетпе, кетпечи. Кетпейм, Күкүн. Эмнеге минтип тиктейсиң? Антип тиктебечи. Кантип? Көздөрү ага чакчайып калган го. Деги азыр бир кызыктай абалда турат. Же түшүбү? Азыр ойгонуп кетет да ушунун баары түш экенин билет. Өзүнүн колун кармалап, бетин сыйпалап көрдү. Терезеге келип, терезени такылдатып көрдү. Өңү. Арген Гүлмиранын жанына жетип келди. Көз айнеги колунан түшүп кетти. Эмне? Сен ыйлап атасыңбы? Ыйлаба. Эркек ыйласа кандай жаман. Сен ыйлаба. А мен айыгам. Көрөсүң го, айыгам. Жаңы үйдүн балконуна бүт гүл өстүрөм. Көрөсүң го? Арген полго чөгөлөй калып, аны үнсүз өпкүлөй баштады. Арген, кухнясы чоң бекен үйдүн? Чоң, абдан чоң, Күкүн. А папам бизге гарнитур сатып берем деген. Арген үй алса эле гарнитур белек кылам деген папам. Баары болот, Күкүн, баары. Баскым келип атат, көчөдө баскым келет. Экөөбүз жүгүрөлүбү, чуркайлыбы я? Сага басууга болбойт.
колумду кармачы анда. Кетпечи жанымдан. Айтчы, кетпейсиңби? Кетпейм. Эч кайда кетпейм, Күкүн. Кетпе, колумдан кое бербе. Кое берсең эле корком, анда тигиндеги кептерлер дагы учуп жатат. Карасаң, кандай гана татына кептерлер. Арген, ов, айдачы аларды. Айдачы тезирээк. Алар кептерге окшобой кетип атат. Ай Кудай, айдачы тезирээк. Арген ордунан туруп, көз жашын ага билгизбей сүртүп кайра отурду. Күкүн, сага көп сүйлөөгө болбойт. А мен сүйлөгүм келип атат. Сүйлөгөн сайын айыгып бараткансыймын. Айыгасың, Күкүн, сөзсүз айыгасың. А сен антип тиктебечи мени. Кантип? Биз алгачкы баш кошкон жылдары минтип тиктечү эмессиң. Сен ошондо мени ушунчалык жакшы көрчүсүң. Кандай жакшы күндөр эле. Азыр да жакшы көрөм, Күкүнтай. А сен азыр үйлөнүп алышың мүмкүн. Көздөрүнө жыбырчыктап жаш толду. А мен сенсиз такыр жашай албас элем. А сен үйлөнүп алышың мүмкүн. Күкүн, кайдагын айтпачы. Тигине, кайрадан кептерлер. Айдачы. Айдадым, Күкүн. Мен уктатпачы, Арген. Уктап кетүүдөн коркуп атам. Бакай кайда, алып келчи. Мен аны көргүм келип атат. Бакай үйдө, Күкүн. Эртең баары келишет. А мамам азыр келет. Байкуш мамам-ай. Медсестра кирди. Көп сүйлөбөңүз. Пенициллин менен укол берди. Шейшеп алмаштырды. Эгер деми кысыла баштаса, кислород бериңиз. Кантип беришти билесиз да. Артынан чыкты Арген. Айтыңызчы, абалы кандай? Соо калабы? Соо калышына үмүт барбы? Медсестра үшкүрдү. Аны аяп кетти. Көрүп турбайсызбы абалын? Бирок үмүт бар айыгышына. Жарыкты өчүрүп коюңуз, уктасын. Укол алары менен уктап кетти Гүлмира. Арген жарыкты өчүрүп, жанына үңкүйүп отурду. Айыгышына үмүт бар, демек айыгат. О, Теңир, айыгат, ишенем. Кээде ишеним да жеңет дейт го. А эмне үчүн врач антты анда? Стрептококковый сепсис. Нет надежды. Айта берет. Эмне үчүн анткенин эстебе. Эстөөнүн кереги да жок. Унут. Кимдир бирөө телефонго чакырды. Жарым түндө ким? Күнү бою чала бериши медсестраларга жага бербеди. Жоро жолдоштор ушундай жерде белекен го. Айрыкча Гүлмира иштеген коллективдеги аялдар өтө тынчсызданышты. Гүлмираны алар сыйлашчу, жакшы көрүшчү. Кээде Гүлмирага же анын иши боюнча Арген бара калганда аны эпилдей тосуп өтө урмат кылышчу. Бул албетте Гүлмиранын коллективде өз ишин так, абийирдүү аткарып, боюн таза тутуп, ашыкча боенуп сыйпанбай, митамдыгы жок, ачык айрым жүрүшүнөн эле. Гүлмиранын катуу онтоп атканын Арген телефондон келатып коридордон укту. Бул ирет анын киргенин Гүлмира сезген жок. Деми кысылып кыйналып атыптыр. Кислород баштыкчасы кайда? Азыр эле бул жерде жатпайт беле? Полдо жөрмөлөп кар баластай сыйпалап издеди. Керебеттин алдына кайдан түшүп кеткен? Кислород бере баштады. Жаздыгын оңдоду. Эриндери атүгүл манчаларынын учуна чейин көгөрүп чыгыптыр. Денесиндеги көл шалтер басаңдап, алаканы муздай баштаптыр. Бул эмнеси? Медсестра градусник койду. Температурасы кескин төмөндөптүр. 35. Таңга маал. Медсестра дежурный врачты чакырып келди. Врач палатадан Аргендин чыгып туруусун өтүндү. Чыгып кетти. Арген коридордогу зор терезенин жанына келип турду. Жан-жаны барлар ойгонуп таң атып келе жатты. Үдүйгөн таранчы отуру терезе кырына түшө калып, алчанын каткан сөөгүн сөпөңдөй чокулайт. Тээ арыта эртелеп түтүнү булаган бийик мор. Анын фонунда түнү бою жааган кардан бутагы сынган жоон жыгач. Мына ошол жыгачта мен сыяктуу тагдырдын оор кырсыгын көрүп, таң атырган тура, деп ойлоду ал. Кырсык. Бул дегениң жакшы жаманыңа, адам айбаныңа карабайт го. А биздин жапага кырсык күнөөлүү эмес да. Жыгачтыкы кырсык. Жайында көгөрүп, кышында бозоруп, эч кимге эч зыяны жок бул объектке кар жаай берди да бир бутагын жулуп түштү. Бул кырсык. А Гүлмиранын бул жапасына тагдыр же кырсык күнөөлүү эмес да. Өзү күнөөлүүбү? Жок, ал күнөөлүү эмес. Көпчүлүк жаштар жапырт өткөн азыркы жаман адат жана Төкөлдөшев сыяктуу арам бөөштөр күнөөлүү. Коомдун келечегин эмес, өз келечегин ойлогон, жан багуунун жаман илдети күнөөлүү. Мына ушул илдеттердин курманы Гүлмирабы? Койчу, эмне деп атам? Оюм жаман менин.
Өлүмдөн курман эмес, кырсыктын курманы ал. Өлбөйт, айыгарына үмүт бар дебедиби? Айыгат, айыгып кетерине ишенем. Кээде ишеним да жеңет дейт го. Ооба, ишеним да жеңет дейт кээде. Гүлмиранын палатасына бир топ халатчандар кирди. Эмнегедир дүргүп калышты. Эмне болду? Эмне болду я? Жарым сааттан кийин алардын бир тобу чыгып кетти. Ошондон кийин гана Аргенди палатага чакырышты. Ал киргенде Гүлмира мурдагыдай сүйүнбөдү. Колун кармалап, жанына отуруусун өтүнбөдү. Жон гана суналып, алсыз жатты. Бетине жакын эңкейди. Көздөрү жумулуп баратыптыр. Болор болбос деми бетине урунду. Күкүн! Күкүн! Ал унчуккан жок. Колу шылк эте полго салаңдап калды. Ошондо гана эмне болуп атканын сезди. Күкүн! Көзүңдү аччы! Күкүн! Бети муздап, чачы, өңү, колу, деги бүткүл денеси аныкы эместей сенейип баратты да, саал өтпөй анын бет алдында солк жатты.